Салам Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрү, баарыңыздарды сагындык. Ал эми менин жанымдагы маектешим, эң мыкты шоу долбоорунун алып баруучусу, таланттуу мырза, жакшынакай, симпатичный мырза, мыкы. Жакшы. Ооба. Мыкы мынакей жакында эле Астанага барып келдиңер. Кандай барып келдиңер, кандай болду? Биз буга чейин 2016-жылы неме Жайдарманда бир сезон өнөп келгенбиз. Анан ошондон кийин 2017-жылы ушундай жакшы проект ачып, казак туугандар түрк тилдүү элдердин кубогу болгон. Ошол жактан биринчи жолу барганда биз баш жүлде деп коет казакча. Башкы байгени утуп келгенбиз, биринчи орунду. Бул жолкусунда экинчи орунду алып калдык. Катышкан командалар каракалпактар, татарлар, башкирлер, ногойлор, казактар, кыргыздар. Тилибиз окшош, ошон үчүн түрк тилдүү элдердин кубогу кылып КВН боюнча жарыштык, бирок көбүнчөсү казак тилинде ойнодук. Мыкы шоу менен, ошол эле долбоору менен элдерди кызыктыруу колуңан келди да. Башында эле ошондой болот деп ойлодуң беле, же болбосо ойдо жок беле? Мына ошондой эл көргөн долбоор проект болот деп ойлодуң беле? Ойлогонбуз ошондой. Бир гана көп неметкенибиз, сарсанаа болгон жагыбыз бул жылдыздар менен кантип сүйлөшөбүз, келип беришеби деген ошол жагына сарсанаа болгонбуз. Контент жагынан биз мындай контент жок экенин билчүбүз. Бул өзгөчө контент болот, көбүнө жагат деп. Анан ошон үчүн биз ишенгенбиз, жакшы жыйынтык болот депчи. Бир гана жылдыздар ошого даярбы же ошого жооп беришеби деген сарсанаа болгонбуз. Адатта юмористтер суроо берип жатканда, мисалы, күлкүлүү суроо берип туруп, бирок ошол эле өзүнүн жүзү олуттуу боюнча калат да. Мисалы, сен ошол эле долбооруңда суроолордун баардыгы тең күлкүлүү, бирок жүзүң болсо олуттуу. Ошону атайын кыласыңарбы же болбосо кандай? Мен айтсам күлүшөт да, мындай. Мен анча актаңыз келишти эмесмин. Атайын күлдүрүш керек деп аракет кылбайм. Табаш актамайт. Мен көпчүлүк юмористтерде мындай адат болуп калат да, дайыма күлдүрүшчү. Ошон үчүн ошондой да. Негизи мен башкача юмористтерден дайыма күлдүрүшө керек эмес, мындай моментти күтүп туруп, ошо моментти айтып койсоң, кечки күлдүргөнгө караганда, 5 күлдүргөнгө караганда, 5 орточо күлдүргөнгө караганда, бир моментти гана катуу күлдүрүп койсоң, эсте каласың да. Негизи жашоодо ошондой эле. Мында кандай жүрсөм эле, мисалы, көчөдө деле ошондой, мындай. Мүмкүн кээ бирөө менен жаңы таанышканда башкачараак болот. Мисалы, жаңы эле таанышып алып бирөө менен жалжаңдасаң туура эмес да, туурабы? Мен маска тагынбайм. Маска тата улам тагынат негизи. Ошо. Кадр сыртында айтып калбадыңбы? Алып баруучу катары өзүмдү жактырбайм деле. Мен алып баруучу эмесмин. Мен болгону ошол долбоордогу коноктордун маектешимин депчи. Өзүңдү алып баруучу катары көрбөйсүң. Мен алып баруучу жагынан мындай эле, алып баруучу эмесмин деп башында эле айткам. Мен жөн эле мындай маектешип отурган киши болуш керек, ошондой эле. Анткени мен журналистикалык билимим жок. Мен эч качан аябай деле тыпылдап бир жерде той алып барган эмесмин. Кээде эле болуп калат, мисалы, бирөөлөр суранып калса эле бир жылда бир жолу бир нерсе алып барып коюшу мүмкүн. А так мен алып баруучу катары өзүмдү неметпейм. Көбүнчө юморист, стендапер ошол жагынан. Автор катары өзүмдү жакшы позициялайм. Алып баруучу катарында мен иштешим керек, буюрса иштеп баштайбыз жакында. Ошол эле дикция, интонация, туура сүйлөө, ошонун баарынын үстүндө иштеш керек. Көп немелерим бар, өзүмө критерийлерим. Мисалы, долбоорлор даяр болгондон кийин, YouTube'га чыккандан кийин аны кайра өзүң карап турасыңбы? Өзүмдүн берүүлөрүмдү көрбөйм. Мен өзүмдүн үнүм жакпайт, өзүмдү көрүп алып башкача боло берем. Такыр көрбөйсүң чыгарылыштарды, эмне көбүнчө көрбөйсүң да? Көбүнчө көрбөйм, анткени бизде режиссер бар, ал монтаж кылат. Кээде эле мисалы, кээ бир жерде контролдоп коюш керек болсо, ошону көрүп, же чогуу отуруп көрүп калган деле мындай монтаж учурунда көрүп калсаң, а так мындай отуруп алып өзүмдүн чыгарылыштарым кандай болуптур деп көрбөйм да. Деги эле өзүм бир жерге тартылып калсам, өзүмдү көргөндү жаман көрөм. Үйдөгүлөрүң көрөт, Үйдөгүлөрүң кандай кабыл алышат? Үйдөгүлөр көрөт. Баарын эле көрүшөт го дейм. Чалып сурап калышат, бүгүн канчада чыгат эле, эмне чыкпай калды депчи. Үйдөгүлөр деле меники андай эмесинде, да үй бүлөлөр болот го, мындай өтө эле жөнөкөй эле мындай. Бири-бирибизди аябай мактап, ай молодец кыйынсың деп айтпайбыз. Бири-бирибизге мындай унчукпай эле да. Знаете, үйдөгүлөр билет, жагат, аларга башкалар келип айтат, балаң мындай болуптур, молодец.
балаң мындай кылыптыр, молодец эмес деп айтып турат. Өзүң 94-жылкысың, бирок деген мындай жаш балдардай, мындай бала кыял сезилесиң да, сырттан көргөн адамгачы. Өзүң жан дүйнөңдө кандайсың? Өзүм деле байкайм, көп эле айтат, канчанчы болсун деп сураганда 94 деп айтсаң көп ишенбейт, көп эле 98, 99 деп, анан жаш көрүнгөн жаман бекен, жакшы. Кийин мындан да жаш көрүнөм дегендей. Бирок билбейм. Өзүмдү деле ушундайсың? ички дүйнөдө деле ошондой болуш керек, жаш эле. Өзүмдү дагы эле кээде менин оюмча бул жаш бул жөнөт цифра да. Жан дүйнөңдү өзүң кандай сезип, кандай алып жүрсөң, ошого жараша болот. Эгер сен өзүңдү менен тең балдар бар, кээ бирөө карасаң мына килейген киши, мындай курсак кое берип алышкан, чоң мужик болуп алгандар, билбейм. Ошо кыздар жаатында кандай? Кыздарга колдон келишинче көңүл бурганга аракет кылабыз. Эгер Бурганга? Көңүл бурганга, эгер мындай кыз мага жакса, мындай характери, сүйлөгөнү же күлгөнү жак болсо, мындай көңүл бурганга аракет кылабыз. Жазып же мындай таанышып, мен көчөдө кетип бараткан бирөөнүн аркасынан ышкырып же кыйкырып таанышкан адамдардан эмес, мындай эле интеллигенттүү эле келип эле кандайсыз, саламатсызбы деп мындай кандайдыр жолдорун таап таанышканга аракет кылабыз. А так кызыгабыз, кыздарга деле көңүл бурабыз. Бирок азырынча билбейм. Чын аябай башымды жоготуп ийген сүйүүгө кезигелекмин. Мүмкүн алдыдадыр. Мындай кезиктирип калсам, мүмкүн ошол адам менен үйлөнүп калышым мүмкүн. Анткени мен буга чейин болгон мамиле менен 2-3 жыл мурун бир кыз менен сүйлөшкөм, 2,5 айдай ошондой эле болгон. Андан кийин экөөбүз бир аз походу экөөбүз даяр эмес окшойбуз деп мындай эки ача жолго чыгып кеткенбиз. Азыркы кезде деле мамилебиз жакшы, жөнүндө сүйлөшүп турабыз дос катары. Ошо. А так мындай чын аябай баш айланган сүйүүгө кабыл элекмин, бирок кабылгым келет. МКнын табитиндеги кыз кандай болушу керек? Татуировкасы бар кыздар жагат. Тамаша. Эми баарыныкы эле бирдей болуш керек. Көбүнчө эле айтканда мындай жөнөкөй, имандуу. Короче, жөнөкөй, анан бир аз башы, бир аз ойлонуусу башкачараак кыздар болот го, мисалы. Жашоого көз карашы башкача деген ушундай. Мисалы стандарттуу жашоо эмес, ошол. Жана дошум сураганда башкача, сен кандай башкача депчи. Өзгөчө мындай, жашоого болгон көз карашы өзгөчө, башкачараак, мисалы. Кандай десем, түшүндүрүш кыйын эми. Кийингени башкача, мисалы, ошол эле жөнөкөй эле Инстаграмдын алып барганы башкача, мындай. Ойсоке, мындай, стерва кыздар жакпайт, ошо болду. Тегил башкачараак кыздар жагат. Көбүнчөсү мен менен тең же улуу болуп калышы мүмкүн. Улуу кыздар, улуу айымдар жагат, улуу кыздар. Анан жазса болсо да. Улууларга суктанууга кымбат. Мисалы азыр бир нерсени билип билбей туруп деле сындагандар көп, ошол сынчыларды кандай кабыл аласың? Ар бир сын пикирлерге көңүл бурасыңбы, комментарийлерди окуйсуңбу? Инстаграмдабы же жана социалдык тармактарда бардык адамдардын оюна аябай эле көңүл буруунун кажети жок, анткени ал жерде кандай адам отурат, кандай билим деңгээли бар, кандай тарбиясы бар, же чын эле же ошол адам чын эле от души жаздыбы ким билет. Кээ бирөө прикол кылып жазып коюшу мүмкүн жаман сөздү, кээ бирөө прикол кылбай эле жаман сөз жазып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн аябай жакын, жан дүйнөңгө жакын кабыл алышың керек. Экинчиден, эгер бирөө сен нерв кылып атсаң, типа жаман сөз жазып же бир нерсе кылып дайыма жениңе тиеп атса, ал адамды жөн гана блокко салып кой. Болду, андан кийин ал убактын коротпойт, аны менен жазышып, разборка кылганын кажети жок, анткени бул сенин жөн гана убактың кетирет. А сен ал адамды блокко туруп койсоң, бүттү. Ал адам эгер сен жакпайсың, значит көрбөй эле койгон жакшы сени, туурабы? Ошол эки эле немеси бар. Баягы окуядан кийин ошол кызга жолуктуңбу? Ал кызды мен ошол күнү биринчи жолу көргөм. Мен ал жакка кантип барып калганымды деле эсте жок. Андан кийин мен байланышкан жок. Мен бүт жерден блокко туруп салгам. Инстаграмда жайнап кетишти эле го, ар кимиз бүт бантып чыккан. Эмне максатта кылды деп ойлойсуң? Ал бардыгы келген эле эмени кыла бербейт да? Эми аны ал кылган жок да. Аны башка бирөө кылды. Айтпай эле коеюн,
Мен анчалык деле мындай чөгүп кеткен жокмун ал кезде, мындай жумуш менен алек болуп эле жүрө бердим. Акырындык менен өттү ошо. Көп эле адамдар мага неметип колдоп жардам бергиси келип неметкен адамдар көп болду. Мен айттым эчкимге жөнүнө боло колдон келсе мен эгер ал кызга жамандык кааласам мен милицияга барып эле заявление жазып салмакмын. Пусть эгер ал кыз ошондой жашоосу менен эртеби кечпи өзүнүкүн бир жерден жейт да анычы. Мурунку эл алдына чыга элек, элге калың журтка тааныл элек мыкы менен азыркы мыкынын айырмасы кандай? Айырма болдубу, өзгөрүү болдубу? Кээде мисалы көпчүлүккө белгилүү болуш деле кыйын. Кээде туруп ойлоп кетесиң. Билин жөн эле мындай эле элге эч ким тааныбаса деп, мисалы башка жерге ошол жакын Астанага барганда жүрөсүң, эч ким деле байкабайт, жүрө бересиң өзүң менен өзүң дегендей. Бияктан көчөгө чыксаң бирөө карайт, экинчиси карайт. Ар ким маданият деңгээли ар кандай дегендей. Бирөөсү кыйкырып таанып калса, бирөөсү мындай келип маданияттуу тааныйт дегендей. Ошон үчүн эл алдында жүрүү кыйын да. Сизге болсо атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң ыраазычылык. Дагы жаңы долбоорлорду күтөбүз. Чыгармачылык эргүү. Достор, сиздер менен Мыкы шоу долбоорунун алып баруучусу Мыкты мырза, Жөнөкөй мырза Мыкы болду. Маектешиме ыраазычылык. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Биздин YouTube каналга жазылыңыздар, Instagramга катталыңыздар, лайк басыңыздар. Сиздер менен мен Айжан Нурманбетова болдум. Мен айтып атасың, сын пикирлерге, комментарийлерге вообще көңүл бурбайм деп турат эле экенсиң го. Мен жакшы сөздөрдү жакын алам да, жаман сөздөрдү жакын албайм. Эми көрө албаган адамдын колунан ошондой нерсе келет да. Аны айтып берсек кечке сүйлөшөбүз азыр. Могу видеону качан жөнөтөсүздөр мен көргөнгө? Сен көрүп тургандан кийин кетирели. А тут много чего я рассказал, просто ачылып бердим да. Кээ бир нерсени алыш керек просто.